Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясындагы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү тарабынан тактап айтканда Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, Санкт-Петербургдагы Кыргызстандын элчилигинин кеңсеси, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларындагы Кыргызстандын башкы консулдугу Кыргыз Республикасына кайтып келүү үчүн чартердик рейстерге жарандардын тизмесин түзүүнү токтотуу жөнүндө чечим кабыл алды. Ушуга байланыштуу авиатрафик Аэрофлот, Сибирь, Тездет жана Уральские авиалинии авиакомпанияларына авиабилеттерди өздөрүнүн расмий авиакассалары же авиакомпаниянын веб-сайттары аркылуу өз алдынча сатууга укук берилет. Ошондуктан 2020 жылдын 27 августунан баштап Кыргызстандын бардык жарандары мекенине учууну кааласа, элчиликке кайрылбай эле авиабилеттерди түздөн түз авиатрафик Аэрофлот, Сибирь, Тездет жана Уральские авиалинии авиакомпанияларынын авиакассаларынан же алардын расмий сайттарынан онлайн режиминде сатып ала алышат. Бүгүнкү күндө жогорудагы авиакомпаниялардын учактары Бишкек жана Ош шаарларына, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан учуп жатышат. Сиздер менен Максым Медиа YouTube каналы. Маалыматты бөлүшкөн Дамир Абсатаров. Максым Медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.